Bir рет ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирибизди алга болайбыз. Бүгүнкү күнүбүзгө коюлган темабыз адамдын баалуулуктары деген теманы утурлай сүйлөшүп жатабыз. Андыктан сиздер дагы өзүңүздөрдүн оюңуздар, пикириңиздер болсо төмөндөгү биздин WhatsApp номерибизге калтырыңыздар. А биз болсо мына ушундай түз эфирден элибиз менен бөлүшүп, сиздердин келген суроо жоопторуңуздарды элибизге чагылдырмакчыбыз. Ооба. Бүгүн биздин куттуу студиябызга жаш таланттар келип калган экен. Бул Элмирбек Иманалиев шакирттери десем болот, акын, залкарлардын ырларына жан киргизип, өзүнүн жагымдуу үнү менен алардын жолун алат жана кийинки жаш муундарга ошол тарыхты калтырууга аракет жасаган биздин куттуу студиябыздын коногу Мундузбек Борончиев жана Темирбек Матыев агабыз келген. Саламатсыздарбы? Матыбай, саламатсыздар. Жакшысыздарбы? Кутман таң. Айрак болсун. Бирге болсун. Келиңиздер, алгач ирет эле баягы амандашмайын сөз баштап атайт. Эл журтубуз менен амандашып алыңыздар. Amandasınız mı? Arva kalkım arva de senin amandık tilem canına. Bugün ne kakın gelgen gezegi 5. kanal tağına. Jaratkan jalgap jakşılık arnay versin barına. Kuturusqın kuvanış gele versin doy jamıga. Oy jakşılıktar argaçan ağıla versin dep tilem. Жаштары кыргыз алдыга чамына берсин деп тилем. Ой ачылып тоодойдо багыңар аман болуп жаныңар. Ак пейил болсо да дилиңер аңсаганың табылар. Жан дили жакшың адамга жалаң жакшылыктарды кабылар. Көк жалел өлбөйт тоң өркүндөйт болсоңар кыргыздын да көнүндө намысы бар ар бар. Андыктан кубанычтуу күнүндө калайык калкым ар качан деги кут болсун аткан таңыңар. Амандаш деди байкебиз оң андан амандашпай кантебиз. Tankı 5'te turamın müke takılday turgan uağım. Asıl sözdördü senin argaçan uksun kulağın. Emin aytıp ötöyün eçender kanday gün göröt. Aldığa getken өлködön adabiyat süylönöt. Manilüğün өлkölerde bul madaniyattın üyrönöt. Alemi sanası çok өлködö sayasat ele süylönöt. Biz andaydan alыс bololu, deginkisi kalыс bololu. Jalpı kırgız elime kutman taң dep koyolu. Antkenin har bir oşol gündörden atkan taң eken jogoru. Emin oylop oltursam elimde bolsun jakşılık. Gele versin bastırıp akındarda bar bolsun. Agayın gönün şat kılıp tolkunda soğup jüröktör. Elimde tokto olsa ken jakşılık. Амандашалы. Баракелде. Эң мыкты амандашуу болду окшойт бул таңкы 5-тин бир ырыскысы деп айтайын. Бүгүн бир жакшынакай керемет сөзүңүздөр менен бул баягы төкмакындык эми жаттап алган сөз эмес, же болбосо бир китептен көргөн сөз эмес, жазма эмес дегендей. Бул нукурачылык, изденүү, жана ошондой эле уйкаштыруу, жамактачып деп. Бул өнөр дегеле түйшүгүн айтып кетсеңиздер мындай бул өнөрдүн мына ушул төкмө акындыктын анткени бул ар бир инсанга бериле бербеген талант. Ырчылыкты берет, актерлук кесипти берет, башка өнөрдү берет. Бул эми сөз табыш чындыгында кыргыз. Ооба, туура айтасыз. Негизи ар бир кесип, ар бир өнөр өз түйшүгү менен, өз кыйынчылыгы менен баалуудагы, барктуудагы болот го. Устатым ушул суроого мынтип жооп берчи да. Бул акындык өнөр бир жолу сураган бир кыз устатыманчы.
Ошо Элмирбек ага ошо акындык өнөр кандай, бул түйшүгү кандай, бул кандай негизи эле акындык өнөр эмне деп десем, кандай жооп бересиз түйшүгү боюнча сиз берген суроо боюнча. Устатым жооп берген. Бул акындык өнөр дейт. Бул бейишке окшош тозок деген да. Мындай айтканда бунун эмесин көтөрүш кыйын деген жүгүн. Анткени дегенде адам болуп жашаш кыйын болсо күндө, Чыңгыз атабыз айткандай, акын болуп жашаш андан да кыйын да. Анткени мындай айтканда өзүңдүн жан дүйнөң менен эсептешүү болуш керек. Акындык милдет сезиш керек. Күндө эртең менен акын болуп төрөлсөң, акын болуп турсаң, таң аткан сайын. Ошондо мындай айтканда көңүлүң жайдар өтөт да. Түйшүк ошондой оор. Баракелде, баягы кыргызда бекеринен айтпаса керек, жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк деп. Бул акындык кесип дагы мына ушул акындык сөзмөр эми айтор мына ушул акындарыбыз жаңылган сөздөн дагы жоопкерчиликтүү болот да. Сиз айткандай азыр баягы Чыңгыз атабыз айткандай, ар бир инсан күнүгө адам болуу десеңиз, акынды андан да чоң деп атпайсызбы? Демек, ар бир сөзүңүздөрдү айтышта болобу, кандай да болобу айтышып жатканда сөздү кынаттап, саясатка же болбосо чоң бийликтерге, элге, карапайым элдин көйгөйүн айтууда бардыгын кынаттап айтсаңыздар керек. Ооба, негизи эми ар нерсени мындай өзүнүн жолун, мындай айтканда формасын таап айтсаң, баары жакшы болот да. Эгер антип айта албай калсаң, анда өзүң эле элге уят болосуң, маскара болосуң. Биринчиден акындар элди сындайт десе эле, бийлик сындайт десе эле, ар жагын айтып, ар нерсени айтып маселе эмес болгону. Бул ошол мындай айтканда бир нерсени таап айтыш керек да. Ошондо ал нерсе ошо ырдын дагы көрк ачылат да. Биз дагы ошол нерсеге мындай айтканда өзүбүз калтырт этпегенге аракет кылабыз эми. Күндөбүз акында жашай албасак дагы, бирок ырыбызда, сөзүбүздө элди алдабаганга аракет кылып келебиз да эми. Устатым негизи Иманалиев устатым ошол нерсеге үйрөттү бизди. Өзү да мындай айтканда күнүгө акындай болуп жашаган киши экен көрсө. Биз аны мындай айтканда баркын билбей жүрүптүрбүз. Ошондой маселе. Жана мен суроо бергим келди сизге. Акындык чыгармачылыкты качан баштагансыз? Бул качан башталган? Менби же Мукембе? Биз Мукембеге ушундай чамалаш эле жигиттербиз, арабыз бир 2-3 жаш. Анам унутпай экен, менден ошо 2 жаш улуу, анан биз эң алгач айтыш фондуна ушу устатыбыз Элмирбек Иманалиевди издеп, акын болсок деп келип, биз да билесиздер, айтыш коомдук фондунда мындан 20-21 жылдан бери уланып келаткан 10 күндүк сабагыбыз бар. Айтыш фондунун ошол жерде устаттар Ашал Айталиев, Туганбай Абдиев аталарыбыз түптөп кеткен. Андан кийин Элмирбек Иманалиев устатыбыз биз ар бирибиз менен индивидуально иштеди. Аны билесиздер. Ошол жерге барганбыз, барып ырдап, устатыбыздын батасын алып айтыш коомдук фондуна төкмө акын Элмирбек Иманалиев устатыбыздын шакирти катары кабыл алынганбыз. Кудайга шүгүр ошол күндөн бери чыгармачылыктын ысык суугуна түткөнгө аракет кылып, айтыштарды ырдап, ушундай эфирлерди ырдап, эл менен, жалпы журт менен аралаш, жалпы кыздар менен санаалаш жүргөн чагыбыз. Баракелде, ыраазычылык билдиребиз. Анан эми ар бир айтып кеттим азыр, бүгүн да биз атайын эфирибизде бир тема койдук элек, адамдын баалуулуктары деп. Эми ар бирибизге адамдын баалуулуктары бул алгачкы эле ден соолук, убактыбыз, адамдын көңүлү деп. Эми чыгармачыл инсандар өзгөчө көңүлгө көбүрөөк бурат эмеспизби? Анан мүмкүн болсо азыркы таптан убактыбызды туура пайдаланалы, биз дагы кап этпесеңиздер. Мүмкүн болсо сиздердин бир айтышыңыздарга кезек сунуп, балким бир ысык аптап тууралуу айтышалы, ооба, мүмкүн болсо. Алынса кылып коелу. Баштайын. Ысык аптап тууралуу, муке кызык айтсак туурабы? Же кашымдагы доңагабыз башкага тема бурабы? Isıp ketip bu kişi çeçingeni turabı. Oy! Can dilinen do caninilerin hargaçanda koldoп bir bul geçirgeni do turabı. Kuvanıç bolup elimden ılayım Kudaydın oksun kulağı. Bolsun do inim kuvanış bolbosun takır muңayı.
Arулық менен бийиктик аруакта туяны. Ақиқат жолда жүргін деп, ақиқаттықты сүйгін деп, атпай жұртқа да құялы. Адамдағы балулық уақыт болот турбайбы, буке тура пайдаланып туралың. Эми жай келген кезің аудан, о жаңшағын теміштің аудан. Hırıstığın akın mundusbek, sen ısıdın bu tamınan. Аргачанда қандай уақ болбосын, біз тағын ақбата сұрап туралы, мұнан ағайын Қырғызтоқ барынан. Isıp ayttan üşübeyt, sendey olgon qavlan. Жан дүйнөмдө толук болотко, сен турсаң темиш жаныман. Ажыратпасын жараткан, сиздин акындыгы ыйык тагыңан. Атпай Кыргызды жараткан, айрыбасын багынан. Айрыбасын Кыргызды жан соолук жана ден соолук анандагы малынан. Айрыбасынды жараткан, манас деп соккон жүрөктөн, манас деп соккон канынан. Эми мукең угалы, эминеге буралы. Кара көсө жемдо бул жерде карап турат сыягы. О, жаккан эжем Кыргызга, бул жагып калды мундуска. Жаркырагандо жамалы жарык чачат турмушта. Айтайын дейсің көп сөзді, бирок акындарда тил кыска. Андай болса да эжеңең айтып өткөн бир ныска. Эмиң эжебиз менен байкебиз бар болсун деп тилейли. Ак жолу дайым аргачан шар болсун деп тилейли. Жараткан Кудай силерге жар болсун деп тилейли. Жакшылыктарды өзүңөргө пар болсун деп тилейли. Ал парганыңар дайыма 5-чи канал төрүндө, ошо кутман таң болсун деп тилейли. Темирбек мырза, келиңиз, сиз тууралуу сүйлөшөлү. Балалык кез мына ушул комуз менен өткөнбү, эмне себептен баягы келип ушул Элмирбек агайдын өнөрүн, мына ушул акындык жолду аркалап калдыңыз? Же бирөө жарым түрткү болду, сенин өнөрүң бар эле, сөз тапкычы элең, же сөз жамактайт элең? Жакшы суроо болду. Негизи бул балага жаш кезинен таасирлендирүү, анан ошондой эле бул акындыкты эненин сүтү менен, атанын күчү менен, касиет менен келген өнөр деп билебиз да. Анткени аккан арыктан суу агат демекчи, мен чоң таятам Малабаш деген ырчы болгон экен, Корголдо Осиптин шакирти. Мукемдин уругунда да бар. Азыр кырдап жүргөн акындардын баарынын карай келсең ата тегинде генетика деп коет эмеспи? Ошол нерсе кайталанат экен. Анан албетте ошентип айтыштарды көрүп жүрдүк, агаларыбыздын таасирленүү болду. Анан үйдөгүлөрдүн колдоосу менен ушул жакка келип окуп, ошо айтышка барып, ошентип аралашып калдык. Жаш курагыңыз канчада эле эң алгач? Мен эң алгач келгенде 12 жашымда келгем Айтыш коомдук фондуна. Ошол 13 жашымдан баштап айтыштарга катыша баштадым. Азыр ошентип катышып келатабыз. Баракелде, ийгилик каалайбыз. Сизде дагы кантип башталган? Сизден бул суроону унутуп калдым. Бизде деле ошондой. Акындык өнөргө ушул 2014-жылы аралаштым. 2014-жылы устатымдын колуна анда устатым. Ошондо бизде салт бар. Акындар келгенде эң негизгиси ушул илгери Токтогул атабызга барпы жолукканда барпыга учураштырып, ошонун акындыгын көргөн, айтышкан. Ошол эле Алымкул атабыз, Калык атабыз, ошол эле Осмонкул, Исмайыл, ушул кайсыл аталардан болбосун, ушулардын ушундай салт бар бизде, саламдашуу. Анан бизде ошентип мен жаңы барганда 2014-жылы устатым төрүгө отуруп, анда Амантай Отмоналиев, Элмирбек устаттарым бар. Анан ошондо ушуларга төгү ырдай албайм, мында сүздөйсүң да. Токтогул менен барпын айтышкан ырдап берип, анан о сенден акын чыгат экен деп ошентип аралашып калган болчумун да. Анан негизинен ушул үйдө ушул чоң аталарда бар өнөр бизде. Чыгармачылыктан тышкары дагы эмне менен алектиңиздер?
Биздики азыр чыгармачылык эле, азыр окуйбуз. Мен Улуттук консерваториясында элдик ырдоо бөлүмүндө окуйм. Мунус байкебиз быйыл бүтүрдү, диплом алды. Анан окуу, бош убакытта эмне китеп окумай, комуз чертмей, анан дагы бир өзүбүздүн долбоорлорубуз бар, төкмөлөргө төгүп көр, устаттан уккан улуу окуялар, алып-саттар деген сыяктуу. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Төкмө келсе төр бошот деп, Улуттук телерадио берип корпорациясы менен устатыбыз Элмирбек Мыналиев баштап, канча жылдан бери чогуу иштеп келатабыз. Анан ушу себептерге байланыштуу ортодон бир эс алуу болду. Эми буйруса жакында баштаган турабыз. Ооба, буйруса. Негизгиси ошол биздики чыгармачылык, анан андай деле спорт менен дагы мамилебиз бар. Эме болуп турабыз. Анан бирок көп эме кыла элекпиз, көңүл бура албай атабыз. Негизгиси чыгармачылык. Негизгиси ошол бизде ушу устаттын түптөгөн Элим ТВ деген канал бар YouTube'да. Эл көрсө керек, билсе керек. Ошол канал менен азыр мындай айтканда өзүбүздүн ишибизди кылып келатабыз да, колубуздан келишинче аракет кылып. Азыр да элдер ошого ыктап калбады, көбүнесе коомчулук интернет менен алек болуп калган. Анан ошого жараша интернетке жараша дагы мындай азыр биз өзүбүздүн продукциябызды, өзүбүздүн товарыбызды өткөргөнгө ар кандай долбоорлорду ойлонуп жүргөндө кезибиз да. Баракелде. Ыраазычылык билдирем. Анан бизге атайын билдирүү келип атат. Мундузбек жана Темирбек мырзага ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыздын келечеги кең деп билем. Кыргыздын өнөрүн жолго таштабай артып келаткан жаштарыбыз бар болсун деп сиздерге. Бар болуңуз. Демек, мына ушундай калкыбыз сүйгөн, элибиз сүйгөн ушундай бир улуулугуңуздар, даңкыңыздар бийикке жеткен төкмө акындардын бири болуңуздар. Сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Мына эмне деген залкар инсандардын колунан ушинтип тарбияланып чыгып отурасыздар. Андыктан сиздердин келечегиңиздер кең, телегейиңиздер тегиз болсун. Аскан кадамыңыздарга гүл өссүн дейли. Темирбек мырза, Мундузбек мырза, алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык. Азыр эркин микрофон сурайын, элибизге бир каалоо тилегиңиздер болсун. Эң негизгиси рахмат, айткан тилектериңизге, берген батаңызга рахмат, баардыгы кабыл болсун, Кудайдын кулагында болсун. Ушул элиме, жериме айта турган тилегим ушул устатым ушундай бизге дайыма бата берчү эле. Кудурет кубат болсун, кубанычыбыз булак болсун, денибиз сак болсун, жаныбыз аруу болсун. Жаныбыз аруу болсун, кыздарыбыз нурунан ажырабасын, улутуу сырынан ажырабасын, балдарыбыз көркүнөн ажырабасын, элибиз эркинен ажырабасын. Эң негизги тилегим ошол. Али бар болуңуз. Мен да мукемдин айтканына кошулам. Сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Бүгүнкү темаңыздарда эле адамдагы баалуулуктар бул ден соолук экен, убакыт экен. Анан биз азыр ушундай учурга келдик. Акчасы бар адам эмес, идеясы бар адам бай учурга келдик. Андыктан ар бир кыргыз уулу ушундай бир улуттук эмесин унутпаган, идеяга бай урпактар келсин. Анткени азыр үмүт жаштарда, мамлекетти өстүрө тургандагы, чөктүрө тургандагы, бийикке жеткире турганда жаштар, ошол жаштарыбыз акыл эстүү болсун, кайрымдуу болсун, ата энесине карамдуу болсун дейт элек, мекенин, эл жерине. Ошол элибиз битиребесин, жерибиз титиребесин, эсендикте, тынчылыкта, бейпилдикте эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Эң сонун сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте туруп, өзүңүздүн комуздарыңызды көтөрүп, жана биздин көрөрмандарыбызга өзүңүздөрдүн жагымдуу чыгармаларыңызды тартып алып, сиздерге да ийгилик, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Алдыда чоң долбоорлорду ишке ашырып, бир гана Кыргызстан эмес, дүйнөгө да чыгыңыздар деп. Рахмат, бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди алга алайбыз, эмесе кийинки сюжет сиздер үчүн болсун.